Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими рахматы жана берекеси болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан кирип келген берекелүү куттуу Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, кайрымдуулуктарыбызды, ооз ачарлыктарыбызды, окуган намаздарыбызды, ибадаттарыбызды, кылган тообаларыбызды өзү кабыл кылып тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айларын жазган болсун. Урматтуу мекендештер, бул куттуу айда жараткан Алла Таала асмандан Кур'ан-ы Карим китебин түшүргөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык берип, бүткүл ааламга мээримдүү кылып, кыямат күнгө чейин элчи кылып жиберген. Куттуу Рамазан айында урматынан Алла Таала бейишин эшиктерин бардыгын ачып, аягына чейин бирөөсү дагы жабылбайт экен. Дозоктун эшиктерин бардыгын жаап коет экен. Аягына чейин бирөөсү дагы ачылбайт экен. Шайтандардын тоң моюндарын бардыгын кишендеп койгон. Асмандын, жакшылыктардын, берекенин эшиктери ачылган ай экен. Ушул айда Алла Таала момун мусулмандарга орозо тутууну парыз кылды. Кур'ан-ы Каримде «Я айюхалладина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алалладина мин кабликум лааллакум таттакун». Эй иман келтиргендер, силерге да, силерден мурункуларга да Рамазан айында орозо тутуу парыз кылынды. Мүмкүн силер таква болорсуңар дейт. Мүмкүн силер күнөөлөрдү таштап, таза жашоодо жашаарсыңар. Мүмкүн күнөөлөрдөн арыларсыңар. Күнөөңөрдүгө тооба кылып, Алла Тааладан кечирим сураарсыңар дейт. Демек, бул Рамазан айда орозо тутуунун максаты жалгыз эле ачка калуу эмес экен, ичтин эле орозосу эмес экен, көздүн орозосу экен, кулактын орозосу экен, тилдин орозосу экен. Урматтуу мекендештер, келиңиздер тилге орозо кылайлы. Тилибиз орозо тутсун, жалган сүйлөгөндөн, жала жапкандан, бирөөнү каргагандан, бирөөнүн жүрөгүн ооруткандан. Мынакей тилибиздин орозосу болсо, алкымыбыздын орозосу бирөөнүн акысын жегенден, арам жегенден, шек күмөндүү нерселерди жегенден алкымыбыздын орозосу экен. Ал эми жүрөгүбүздүн орозосу болсо, жараткан Алла Таалага ширк келтиргенден, тагдырга шек келтиргенден, башка бирөөлөрдү кемсинтип, басмырлап, текеберленгенден, көрө албастык кылып, ичи тарлык кылып, кара ниеттиктен, жүрөгүбүздө сараңдыктан, коркоктуктан, ушулардын баардыгын тазалап, бул жүрөктүн орозосу экен. Колубуз, путубуз бардык арамдан токтосун, таразадан алдабайлы, колубуз уурдабасын, путубуз арамга баспасын. Мынакей ушу денебиздин бардыгынын орозосу экен. Саарлыгы, береке, орозо тутканы дозоктон калкан. Орозо тутканда Алла Тааланын эң сүйкүмдүүсү, Алла Таалам сообун мен өзүм берем, же болбосо бунун сообу мен өзүммүн деп атат. Мынакей 40 сажда берди, 20 рекет таравих берди. Ар бир саждада жараткан Алла Таалага эң жакын болот экен. 1500 сооп берилет экен ар бир саждага. Ал эми Рамазан айда орозо туткан кишинин уйкусу ибадат дейт. Унчукпай жүргөнү тасбих, зикир кылгандын сообу алат дейт. Момун адамдын ырыскысы көбөйөт дейт. Келиңиздер, улуу берекелүү касиеттүү Рамазан ай Алла Таала берди. Биримдүүлүк үчүн, ынтымак үчүн, тазаланыш үчүн. Демек, урматтуу туугандар, мынакей куттуу Рамазан айы Алла Субханаху ва Таала ушу чыныгы бизди өзүнө жакындатуу үчүн, өзүнүн бейишин, ыраазычылыгын, берекесин, хидаятын туура жолун берүү үчүн биздерге мына орозону парыз кылды. Алла Субханаху ва Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, кайрымдуулуктарыбызды, ооз ачарлыктарыбызды кабыл кылсын. Ушу күндөрү бири-бирибизге кек сактабай, ушу күндөрү ата-энебиздин ыраазычылыгын алып, ушу күндөрү мусулмандардын бардыгын жакшы көрө турган ыйык куттуу Рамазан айы келди. Ушу Алла Субханаху ва Таала кабыл кылсын. Рамазан айдын урматынан Алла Таалам элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, токчулук, биримдүүлүк, достук берсин. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айды жазып, Алла Субханаху ва Таала кабыл кылсын. Орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Алла Таалам дуаңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баса, бүгүн кеч мен сизди ооз ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз?
Миндаль тойханасы. Оз ачарган буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Соғып нәрселерге басы барыш, қысқасы адамның бардық мүшесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай ораза болуш керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Рубба саимен лайса мин сиямихи илля аль-жу', рубба қаимен лайса мин қиямихи илля сахар." Көптеген оразалар бар, bir ғана құрсақ ашқаны қалыптыр. Көптеген түні менен ибадат қылып, тахажжуд намаз оқығандар бар, алардың ұйқыдан қалғандығы қалыптыр дейді. Неге дегенде, ораза тұтат, бирок күндүзү елге зиян берет, зарар берет, гыйбат кылат, ушактайт. Анын оразасы шол жанагы күнөлөр менен расчет жуулуп кетет экен. Түнү менен кыям ибадатта болуп, намаз окуп чыгат, бирок күндүзү алдагын шол рыя кылып, эл көрсүн кылып, мактанып, сыймыктанып, ал ибадатындагын текке кетирет экен. Таравих деп айтып калдыңыз башында. Машалла биз 5 майда şu таравих окуйбуз деп шол Борбордук мечитте имам Саракчы жалпы Кыргызстан боюнча 2,5 миңден ашуу мечит болсо 2000 мечитте таравих намаз окулат да. Окулганда дагы Кур'ан толук хатым Кур'ан менен иншалла таравих окуйбуз деп турабыз. Биздин мына Борбордук мечитте 2 кары өтөт кадимгидей эле. Bir paradan күндө bir paradan Kur'an okup şu taravih namazды okuyubuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda dağın bu taravih namazı okulungan. Andan beri şu bizge çeyin 14,5 kilometresi maşallah okulup kelip atat. Taravihni arkanday tarzda okulat. Kebir yerlerde 8 yıl yakın okup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 8 gün okugan, bizde de şu 8 gün okuyuz bulat. Peygamber sol ümmetke jеңилдик болуш үчүн
8 лекін оқыған. Бирок Hazreti Umar дәуірінде, халифалик дәуірінде 1 ай толық оқытқан сахабаларды. Şu Hazreti Umar'дың жолы менен бүгінгі күнде біздің Қырғызстан, Средний Азия таравих намазды толық 1 ай оқимыз иншалла. İftar мәселесінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ким роза айында, Рамазан айында man fattara saiman falahu ajru mislihi. Bir adamdan ozunu su menen, bir süt menen, bir kurma menen, bir tamak menen ozunu açtırsa, o roza tutkan adam kanday soğup alsa, oşol oz açtırgan adamga da Allah taala oşonday soğuptu beret degen. Bizdin ümmet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday bereşen ümmet. Şul rozada ayniqsa zeketlerdi dağın musulmanlar жалпысы şul roza Ramazanda çıgarat. Akçalay olsun, mal menen bolsun, tamagaş menen bolsun. Şul Ramazan ayında zeketke, malga Allah taala bereke beret. İhsanga dağın Allah taala şul Ramazan ayında bereke beret. Ramazanda mesela nafilin dengeli farzga çıkıp bir farzın dengeli 70 есе farzın dengeliге çıgat. Ошол себептен канчалык күч hareket менен Allah Taalaga жалбарып, шул 1 жылдык ибадаттарыбызды, кылган ихсан жакшылыктарыбызды Рамазанда рахмат эшиктери, тооба эшиктери бардыгы ачылат. Дуалар кабыл иншалла. Allah Taalaga дуа кылып бардыгын өткөзөйлү. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan as-savmu vel Kur'an yeşfa'ani sahibahu yevmel kıyama. Kıyamet günde bir gana pendeni orozo jana Kur'an şefaat kılat degende. Orozodoy je Kur'anday hiç bir peygamber, hiç bir perişte adam balasını kıyamet günde şefaat kılal betken. Oşol üçün orozonun soğuğu, Kur'an'ın soğuğu öte Allah Rabbul İzzat'ın alında büyük. Kalgan amallarda Allah Taala aytatken periştelerge sen kıyamet günü bunun sıylığına, cezasına, soğuğunu berip koygonun. As-savmu li ve ana ajzi bihi. Orozo men üçün, orozonun soğuğunu men özüm berem dep Allah Rabbul İzzat aytat. Bundan keldi alimler aytat. Bardıq amallardan çegini, derecesini perişteler bilet. Bирок orozonun soğuk derecesini Allah Rabbul İzzat'tan başka hiç kim bilbeyt deydi. Ne üçün degende Allah Taala orozon men üçün tutup atatalar pendeler. Men bunun cezasını, soğuğunu, sıylığını berem dep Allah Taala özü aytып atat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan inna fil cenneti baban yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa saimun. Beşte bir çoğun darbaza var. Al hadis-i şerifte aytat, anın kenendigi 70 kilometre deydi da, bunu aytqanda. Anın atı Rayyan degen, al darbazadan, al eşikten hiç kim kirбейт, bir gana oroza tutuvchilar kirет deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytqan. Ramazan ayı büt soğuptun derecenin tilavet Kur'an'ın ayı. Bir ay orozada maşallah hiçbir adamda gıybet kılbay, bir adamмен talaşıp tartışbay, şu jalan ibadat menen ötközsök, jakşı bolat Peygamberimizin hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kimsiler menen orozada tartışa turgan bolsa, janjal kıla turgan bolsa, aytqıla ana saim, men orozamın dep şu sözde aytıp koygula. Endi janjal şariatda jakşı emes. Ramazanda Kadir keçesi negizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dana tak bolgon kaysyl günü Kadir keçesi boluş kerek. Şol iki musulmanın ayынан janjal kılıp, talaşıp, tartışıp, oşol Peygamberimizin oy pikiriden, zeyniden kötörülüp ketdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol üçün aytып atat. Ana zaimun fi rabdil cennet men terekal mira'a. Kim uruş janjalды taşlasa, men beyişin çetiden al adamga kepilmin çoğun bir kasırga dep atat Peygamberimiz. Ana zaimun fi vasatil cennet men terekal kizba. Men beyiştin ortasından kepilmin,
kim жалган сөздү таштай турган болсо деп. Üçüncü hadiste aytып атат: "Ana zaimun fi a'lal janna man hassana khulqahu." Men beyiştin çoqsudan eng beyik orundan kepilmin bir adam kulqu minözünü oңдосо деп. Şariat İslam dini orozo menen çektelip kalıbaydı da, je bir namaz menen çektelip kalıbaydı. Şariatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, çıgıştan batışqa çayın jalıpı жерде Allah'ın hükümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti tursa, бұл толық din. Mesela namaz var, orozo var, zeket var, acılık var, başka ibadetler var. Bирок şariatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem көрсөткөндөй кулку мүнөз. Peygamberimiz aytып атат, кээ adamların kuluku minözü "An-nasu ma'adin ka ma'adini zahabi wal fizzati." Kээ adamların kuluku minözü altınday деп атат да. Altın кен. Kээ күмүш сыяктуу, kээ барып өзүнүн даражасы менен мусур болуп калат. Ошол кулку мүнөз менен ибадат, namaz ibadati менен, орозо ibadati менен жетпеген даражага Аллах Таалам кулку мүнөз менен жеткизет да. Ал адам бирөөлөр менен урушуп тартышпайт, же бирөөлөрдү гыйбат кылбайт, бирөөлөрдүн артынан ушак кылбайт. Түз ушул Аллахтын көрсөткөн жолу менен, Кур'андын жолу менен, тарбия менен өскөн адамдар. Уруссалар деле силер бодай мен саман деп жашаган адамдарды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мактаган. Кыскасы ушул bir ay шариат, bir ay Рамазан айыбызда жалып элибизге дуа кылып, зикирлерди кылып, тилават Кур'андарды, хатымдарды өткөзүп, мамлекетке, эли журтка дуа кылып өткөзсөк, жакшы болот иншалла. Канча адамдардын каза намаздары бар, канча адамдардын күнөлөрү бар. Ушул bir ay Рамазанда ушул каза намаздарды, күнөлөрдү тооба кылып, Аллах Таалама кечтирип алышыбыз керек. Tahajjud namazı mana Ramazanda Allah Taala 3 söz menен takay jar salat deyt. Hal min taibin atubu ilay. Tawba kıluvchi adam barбы? Men adamdын tawbasyny kabul kılsam deyt. Kim aytadi hazır men hech qanday күнөм жок деп bir adam ayta albayt da. Bardyk adam balasında күнөө бар. Түндөрү туруp şol tawba kılıp Allah Taalama tawbalарды kabul kıldıraylı. Hal min sailin u'ti mas'alatahu. Suray turgan özünün muhtajlığını suray turgan adam barбы? Men al suragan nersesini bersem dep Allah Rabbul İzzat jar salıp kıyqırat deyt. Üçüncüsü hal min mustagfirin astagfirullah. İstiğfar aytuvchi күнөөсүгө keçirim sayıp turgan adam barбы? Men al adamdын күнөөсүнü keçirsem. Dua ad-du'a muhlul ibada. Dua ibadatın çuçuğu deyt. Allah Taalamdan surabay koysanız Allah Taalam jaman көрөt да. Takay Allah Taalamdan surap jalvarıp tursanız al pendeni Allah Taalam жакшы көрөt. İnsandan kayra surasanız jaman көрөt. Ne üçün degende Allah menen insanın ortasındagı ayırma sıfat, karama karşılık, toluk. Allah Taalamdan surabay koysanız jaman көрөt. İnsandan kayra surasanız jaman көрөt. Ошол insan menen Allah'ın ortasındagı sıfat karama karşı birbirine muhalif. Ошол үчүн surasak takay Allah'dan suraylık. Dua kılsak Allah Taala'ga dua kılaylık. Bir jardam surasak iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Sana gana ibadat kılabız, senden gana jardam surayыбыз dep Allah Taalamdan dua kılıp suraylık inşallah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Basa, bugün keç men sizi toza çarga konuğa çakıram. Oy, meni mi? Albatta sizde. Çoң rahmat, bирок кайда барабыз? Mindal 88 91 99